Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3-түзөтүү мекемесинде кызмат өтүп жаткан жоокер электр тогуна урунуп каза болду. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Окуя 4-ноябрь күнү болгон. Токко урунган аскерге медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай каза болуп калган. Маркум 1997-жылы туулган Жалал Абад облусунун тургуну болчу. 2018-жылы жаза аткаруу мамлекеттик кызматында кызматын өтөп жүргөн жоокер өз жанын кыйган 3 факты катталган. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова жана Альфия Самагулина Атамбаев отурган УКМКнын абагына барып келишти. Бул тууралуу Ирина Карамушкина билдирди. Анын айтымына көптөгөн эркек депутаттар Атамбаевди кабар алуудан коркушат. Атамбаев китеп окуп спорт менен машыгууда. Биз Атамбаев менен Койташтагы окуядан кийин кармалып, СИЗОдо отурган балдар жөнүндө сүйлөштүк. Аларда эмне күнөө? Алар Атамбаевди коргоп чыгышкан. Атамбаев күнөөсү далилденсе камакта отурганга даяр, деп билдирди депутат. Атамбаев Жээнбековдорду кечирүүгө даяр экендигин айтты. Бирок мен аларды кечирбейм, деп кошумчалады Карамушкина. Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районундагы 12 жаштагы окуучу асынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 1-ноябрда болгон. Райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө окуучунун асынып каза болгону тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, Дмитриевка айылында КН аттуу окуучунун асынып алганын аныкташкан. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Президенттин Раим Матраимовдун айткандары боюнча депутат Ирина Карамушкина өз пикирин билдирди. Бир кезде Алмазбек Шаршенович дагы Икрам Илмиянов тууралуу сүйлөшүп калсак, мага эл анын үстүнөн арызданып жатканын айтып калчу. Атамбаев Илмияновду коргоп аябай ишенчү. Ал дагы ошентип факты берсеңер, мен аны отургузам дечү. Мен арыздануучуларга Икрам боюнча факты же далил сурап кайрылганда, алар баштарын чайкап жылмайып коюшчу жана коркушчу. Баары бир Икрамды тагдыр өзү жазалады. Байкасаңар, бир дагы партия аны коргоп сөз айткан жок. Демек баары билинип турат. Унчуккан эмеспи? Раим Матраимов менен дал ушул нерсе кайталанууда. Ар бир президенттин шкафында өз клети бар, деди Ирина Карамушкина.